Ассаламу алейкум мекендештер, силер менен Адилет Осмонакунов. Бүгүнкү тема бул Москва шаарындагы антик кафелер тууралуу болмокчу. Тактап айтсак, антик кафе деп бул достор менен болобу, туугандар менен болобу, чогуу иштеген кесиптештер менен болобу, өзүнчө бир чакан бөлмөнү арендага алып алып, ошону бөлмөнүн ичинде столдун үстүндө ойной турган оюндарды ойноп, өзүнчө бир маселеңиздер болсо ошо маселени чечип, ушундай кызматты бул антик кафе деп коет экен. Бүгүн мен сиздерге 2 антик кафени тартып келдим. Ошону көрсөтмөкчүмүн. Кыскасы баштадык. Мекендештер, локация деген антик кафе. Мына мекендештер, бүгүнкү чыгарылыш ушундай болду. Сиздерге кыска нуска көрсөткөнгө аракет кылдым. Жана өзүңүздөр көргөн столдун үстүндө ойночу оюндардын баарын каалашынча ойносоңуздар болот. Жана бул кызматтын ичинде кофе, чай жана ар кандай печеньялар, таттуу токоштор бекер экен. Ошонусу да жакты мага. Мен мындай жерлерге көп доставка жеткизип калам, ошону сиздер менен бөлүшөйүн дедим. Эч нерсе жерди рекламалаган жокмун. Кафе, анан чайхана, майханада эле жүрөбүз. Ушундай кичине бир жашообузга өзгөртүү киргизели деген максатта. Мен да барам сөз жакында достор менен. Баасы канча деп кызык болуп атсаңыздар, баасы 1 саатка 70 рубльдан 200 рубльга чейин экен. Канча кымбаттаган сайын ошончо бир адамга. Канча кымбаттаган сайын ошончо ичинде аябай мындай жакшы нерселер да бар экен десем болот. Мисалы Sony PlayStation, Xbox деген игровой приставкалар да бар экен. Андайлар жерлери да бар экен. Кыскасы кыдырдым, жакшы сонун жерлер бар экен. Эмне дейбиз? Достор менен чогуу чараны эс алып койсоңуздар, бул өтө эле сонун. Бизге айрыкча кышында бул керектүү жер экен. Биякта биз бири-бирибиздин үйүбүзгө чакыра албайбыз, сүйлөшүп да кенен отура албайбыз. Бияка барып отурсак болот экен. Кстати, айта кетчү нерсе, стоп чек деген дагы бир кызматы бар экен булардын. Эгерде 500-600 рубльдан ашып кетсе, ошол күнү сиздер кечке бекер отурат экенсиздер. Ошо өзүңүздөр дагы спиртнойдон башка напитоктарды, питанияларды алып кирип, ичине кирип кенен чонон отуруп эс алып чыксаңыздар болот. Ичинде ар кандай музыкальный инструменттер да бар экен. Ошо сиздер менен дагы бир жолу Адилет Осмонакунов болду. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Иштериңиздерге ийгилик. Орозоңуздар кабыл болсун. Рамазан айы берекелүү, жакшы айлардан болсун. Ассаламу алейкум.